Қазақстан соңғы күндері каптаган суунун кесепети менен күрөшүп жатат. Күндүн тез ысышы Қазақстандын бир топ аймагын кыйноого салды. Кыштата жааган кар бир заматта ээрип, агын суулар нугунан ашып, 10 облустун жүздөгөн айыл кыштагын суу каптады. Жолдон баштап электр, турак жайлары кыйраган учурлар бар. Интернетке тараган видеолордон бодо малдан баштап унааларга чейин суу агызып баратканын көрүүгө болот. Там бою каптаган суудан качып, үйдүн чатырында жан соогалап турган кишилер казак коомчулугун катуу убайымга салды. 15 миңден ашуун киши коопсуз жайга чыгарылды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев суу каптоонун алдын албаган чиновниктер катуу жазага тартылышы керектигин эскертти. Силердин аткарган жумушуңарды шалаакылык жана кызматтык милдетин так аткарбастык деп баалайм. Мунун кесепетинен жарандарыбыз материалдык жактан чоң зыянга учурашты. Албетте мамлекет жоготуулардын оордун толтуруу үчүн зарыл чараларды көрөт. Жарандарга кабатыр болбогула деп айтат элем. Келтирилген бардык зыяндын оорду мамлекет жана ишкерлер тарабынан толтурулат. Казакстанда дыйкандар жазында суу каптоонун кесепетинен азап жесе, жайлата суунун тартычтыгынан кыйналышат. Экологдор Казакстанда жыл сайын кайталанган суу каптоолорду климаттык өзгөрүүлөр менен байланыштырышат. Бирок жыл сайын суу каптоодон улам тургундардын жапа чегишине тиешелүү органдар күнөөлүү дегендер бар. Глобалдык климаттын өзгөрүүнүнө байланыштуу Глобалдык климаттык өзгөрүүлөрдөн улам жылдан жылга жаз эрте келип, аба ырайы өзгөрүп жатат. Бирок азыр суу каптап жаткан аймактарда кардын түшүшү жылдык нормадан ашкан жок. Суу каптоонун кесепеттерине келсек, 32 жылдан бери инфраструктуралык түзүм, дамбалар курулган жок. Ошондуктан айыл кыштактын баары суу астында калууда. Бул окуяларга адамдан башка эч ким күнөөлүү эмес. Жазында элди малжандыкты суу каптайт, а жайкысын суу тартыш. жагдайы өз адамдардын өмүрү судун астына кетип жатат. Ал жаз келсе битти суу жетишпейт. Казакстандык адистер болсо мамлекет жыл сайын суу каптоонун кесепеттери менен гана күрөшүп, табият кырсыгын алдын алууга көңүл бурбайт дешет. Осындай суу тасқынын баскаруу жүйөсүн куруу керек да. Кезинде Союз учурунда деле ушундай суу каптоо болчу. Бирок ал кезде дамбалар курулуп, арык каналдар убакыт сааты менен тазаланып турчу. Казакстанда керектүү гидротехникалык жабдыктардын 90% бар. Болгону аларды тазалап жаңылоо керек. Биз өзүбүз сууга муктаж болуп, жайында Кыргызстандан алабыз. Андан көрө жазында ашып ташкан сууну бир жерге топтоп, колдонуу ишин жандантуу зарыл. Дагы бир маселе, акыркы убактарда калк көбөйүп, суу каптай турган жерлерге отурукташып алды. Илгери эч ким суу баса турган өзөнгө үй салчу эмес. өмүрү судун жагасына, судун жайлас жерге козголмаган. Учурда Казакстанда суу каптаган аймактарда мектептер онлайн форматка өттү. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардамга кол сунууга даяр экенин билдирген. Бирок коңшу өлкө азырынча куткаруу иштерине күч жетиштүү экенин айткан.